Кутмандуу кечиңиздер менен Түз эфирде жаңылыктар маалымат программасынын кечки толукталган чыгарылышы, аны мен Зайырбек Чумуналиев тааныштырам. Алгач берүүбүздөн кыскача түрмөк. Ош шаарында 41 жаштагы жаранды балта менен чаап өлтүрүүгө шектүү кармалды. Кыял мамлекеттик ишканасында коррупциялык схемалар аныкталды. Соода жайлары мыйзамсыз бөлүштүрүлгөн. Оштогу оңолбогон автобекет маселесин Жапаров карап чыгып, шаардык бийликтин карамагына өткөрүүнү табыштады. Абалы жакшырабы? Алибектен кафе андан 40 миң алат экен, бирок эч кандай договорсуз, только чөнтөгүнө салат. Аны мен доказательство берем. Улуттук валютага 30 жыл. Улуттук банк 200, 500 жана 1000 сом банкноттордун жаңы 5-чи сериясын жүгүртүүгө чыгарды. Ош шаарында 41 жаштагы жаранды балта менен чаап өлтүрүүгө шектүү кармалды. Бул тууралуу милициянын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, милиция Бишкек шаарынын тургуну 31 жаштагы киши өзгөчө оор кылмышка шектеп кармалды. Ал кылмыш болгон жерден чыгып, автомашина тосуу үчүн бара жатканда кармалган. Алгачкы тергөө иштеринин жүрүшүндө маалым болгондой, аталган шектүү жаран Ош шаарындагы Земляничная көчөсүндө жашаган 41 жаштагы таанышынын үйүнө конокко келип, бир нече бөтөлкө спирттик ичимдиктерин ичкен соң үй ээси менен чырдашып мушташа кетишкен. Натыйжада үй ээсин уруп, андан соң балта менен чаап өлтүрүп койгон. Окуя 6 май күнү саат 3:00 чамаларында болгон деп айтылат маалыматта. Учурда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын Сулаймантоо милиция бөлүмү тарабынан адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Шектүүгө Ош шаардык соту тарабынан 8 май күнү тергөө иштери аяктаганга чейин абакта кармоого чечим чыгарылды. Ош базарында жайгашкан президенттин аппаратына караштуу Кыял мамлекеттик ишканасында коррупциялык схемалар аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда, андагы орундар мыйзамсыз негизде ижарага берилип келген. Кыял мамлекеттик ишканасынын кызмат адамдары жана жооптуу кызматкерлери баюу максатында базардын ишкерлеринен жана соодагерлеринен схемалуу түрдө мыйзамсыз акча чогултуу схемасын уюштуруп алгандыгы аныкталды деп айтылат маалыматта. Сот органдарынын чечиминин негизинде аталган жайда тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Натыйжада мыйзамсыз ижарага берүү, коммерциялык өндүрүштүк жайларды расмий каттоосуз $12.000 сатуу фактылары катталган. Учурда кылмыш ишинин алкагында тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, мамлекетке келтирилген чыгымдын так суммасы аныкталууда. Белгилей кетсек, соода жайларын жабууда, өрт коопсуздугунун талаптарын бузуу фактылары да аныкталган. УКМКнын Баткен облустук башкармалыгы чек ара кызматкерлери менен биргеликте Баткен районунун Карабак айылындагы үйлөргө тинтүү жүргүзүшкөн. Натыйжада жарандын үйүнөн аткез жол менен алып келинген акциздик маркалары жок, болжолдуу баасы 1.800.000 сомдук 18.000 куту тамеки табылган. Товар боюнча протокол түзүлүп жатканда, ошол үйдө турушкан жарандар милиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүшүп, кол көтөрүшкөн. Бул фактынын негизинде Баткен райондук ички иштер бөлүмү кылмыш жаза кодексинин 374 беренесинин 2 бөлүгү бийлик өкүлүнө карата коркутуу же зомбулук көрсөтүү менен иш козгоп, Карабак айылынын жогоруда аталган 3 тургунун тергөө абагына камакка алган. УКМК аткезчилик менен алектенгендер, ага тиешеси бар адамдар статусуна жана социалдык абалына карабастан мыйзам чегинде жоопко тартылаарын эскертет. Бүгүн жогорку кеңеште курултай мыйзамы каралып, депутаттарды кызыл чеке талашка түшүрдү. Айрым депутаттарды курултай мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары тынчсыздандырса, айрымдары курултайчылар 1 жылда бир чогулуп көйгөйлөрдү айткан топ болуп калсын деген пикирлерин жашырышкан жок. Ал эми курултайдын аймактардагы мүчөлөрү эл өкүлдөрүнүн пикирлери менен макул эмес. Талаш жараткан курултай мыйзамы тууралуу кененирээк кийинки материалда. Моңолардын ыйгарым укуктарын кыскарткыла, кескиле, мындай болбой деген деп. Биз ошону кесип кыскартып бердик. Кана кыскарткан? Адакан мисалы берип калачымы? Урматтуу алып баруучулар. Бу жерде алып баруучулар отурган жок. Төрагалык кылуучулар. Сиз мындай жакшылап тактап айтсаңыз. Эми төрагалар деп айттым, бирок ал кимиңиздер алып барып атасыздар? Алып баруучулар кимиңер алып барып атасыздар? Ошону иштегенсиз. Ошону унутпаңыз андачы.
Айта турган болсомчу. Ай ушундай майдаланып кеттиңер Экинчиден мен айланайында. айтып коеюнчу, сиз уксаңыз. Депутаттарды кызыл чеке талашка түшүргөн элдик курултай жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын долбоору болду. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында конституциялык мыйзамдын долбоору биринчи окууда каралды. Жыйындын жүрүшүндө мыйзам долбоорун кайрадан иштеп чыгуу боюнча түзүлгөн жумушчу топтун төрагасы депутат Жанар Акаев жасалган иштер боюнча маалымат берип, 22 15 кыскартылганын кошумчалады. Сиздер курултайдын делегаттары кантип улуттук маданият өнүктүрөсүздөр? Анда маданият министри эмне кылат анда? Жазып коюшсуздар, экономика долбоор кабыл алабыз дейсиз. Анда аким менен айыл өкмөт эч жакта калып атабы? Бул карама каршы да. Түп ордон карама каршы, жөнүндө бийлик талашмай, ызылдашмай, саясат, кыргыздар иштейбизби же ушинтип жүрө беребизби? Качан өнүгөбүз андан кийин? Мен сунушум Жанар Кубанычбеков. 2 жылда бир чогулсун, эч кандай бюджет кабыл алынбайт. Бюджет болбош керек. Келип каалаган сөзүн каалаган чиновниктин мактап кете берсин ошол эле. Талкуу маалында депутат Тазабек Икрамов курултайдын мүчөлөрү жылына бир жолу эле чогулуп, көйгөйлөрдү көтөрүп, сунуштары менен бөлүшүп турушу керектигин айтып, кайра жыйын өткөрүүгө зарылчылык жок экенин белгиледи. Ошондой эле депутат Мирлан Самыйкожо акыркы курултайда көтөрүлгөн маселелердин канчасы чечилип, канчасы аткарылгандыгын анализдеген материалды кийинки жыйынга алып келип таныштырууну талап кылды. Ал эми депутат Элвира Сурабалдиева курултай бийликтин кайсы бутагына кирерине кызыкты. Ар бир райондон шайланып келген депутаттар ушул жерде отурат. Сиздер таныш билиш аркылуу эле багында аксакал, көк сакал болуп эле келип курултайдан эмне чечесиздер? Негизги маселе. Элден шайланып келип, анан бир маселени чечиш керек да. Так бийликтин 3 бутагынын бирөөсүнө деле кирбейт булчу. Ошондуктан бийлик бутагы деп эсептелбейт. Анткени конституцияда андай норма жок. Мындай бийликтин кайсы бир бутагына киргизе турган норма жок. Анда элде ошондой түшүнүк болуп аткандыктан мен суроо берип атам. Дал ушул күнү Ош шаарынан шайланган курултайдын делегаттары дагы эл менен жыйын өткөрүштү. Аны муниципалитет менен биргеликте уюштурушкан. Тургундарга жергиликтүү маанидеги маселелерди өз дарамети, өз укугу жоопкерчилиги менен чечүү тууралуу талкуулашты. Курултайдын делегаттары айрым депутаттардын пикири менен макул эмес. Биз менен жогорку кеңештин айырмасын өздөрү окуп жакшы түшүнбөгөндүктөн болуп атат. Биз жерден шайланып барган кишилербиз, алардан айырмабыз. Алар мамлекеттен айлык алган, мыйзам чыгаруучу мамлекеттик бийлик бутагынын өкүлдөрү алар. Биз кеңеш берүүчү жана байкоочу гана макамга ээбиз. Алардай машина минбейбиз, алардай айлык албайбыз. Экинчиси, алар бир шайланып алгандан кийин келбейт. Ошо жакта гана отурат. Биз болсо эл менен ушул мамлекеттик бийликтик органдардын ортосундагы көпүрө бололу деген көпүрөлүк милдетти гана алабыз. Биз мыйзам чыгара албайбыз, мыйзам демилгей гана алабыз. Депутаттар, министрлер, бийлик бутактары айтпаганды президентке тике жеткирип айтып коюшту да. Биз болсо айылда, шаарларда жашаган үчүн жергиликтүү көйгөйлөрдү жакшы билебиз. Ошол көйгөйлөрдү мамлекеттик бийликтердин алы жетпегенди тиешелүү министрликтерге, тиешелүү мыйзамдарды өзгөртүү керек болуп калган мезгилде биз атайын чыгып ушуларды жеткирип турабыз. Биринчи элдик курултайга алып барганмын, Бишкек шаарына алып барганмын. Бул Ош шаары боюнча, медицина боюнча, социалдык абалдар боюнча неме кылганмын. Буюрса иштер алдыга жылып атат. Алсак аталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын президентинин мыйзам чыгаруу демилгесинин алкагында Конституциянын 7-беренесинин 2-бөлүгүн ишке ашыруу максатында иштелип чыккан. Парламент жыйынынын соңунда мыйзам долбооруна добуш берилип, концепциясы жактырылды. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Баткен окуясында 70-тен ашык ишкер жабыр тарткан. Мындан улам ишкерлердин ар бирине көмөк иретинде 200 000 сомдон бюджеттик насыя берилген. Мындан арыдагы колдоо иретинде ал насыяны жоюу маселеси жогорку кеңеште каралды. Ал эми Баткен жана Лейлек райондорун өнүктүрүүгө берилген акча пайдаланылбай калган. Депутаттар бул жагдайды сынга алып, район акимдерине чара көрүү маселесин көтөрүштү. Кененирээк кийинки материалда.
Кыргыз-Тажик чегарасындагы жаңжалда жабыркаган 76 ишкерге 200 миң сомдон бюджеттик насыя берилген. Алардын арасынан бирөө насыя алуудан баш тарткан. Каражат көмөк көрсөтүү үчүн бөлүнгөн. Эми ишкерлерди колдоо үчүн ал берилген насыяны жоюу жөнүндөгү мыйзам долбоору парламентте экинчи окууда каралды. Мен айтканым, сиздер ишкерлерге берген 200 миң сомдон кечиргенди кечириш керек. Бирок баары эле ошол жерде жашап иштеп жатабы же Бишкекте тиричилик кылып атабы? Айырмасы чоң да. Же Москвада тиричилик кылып атабы? Бюджеттин суудан алып. Анда жалпы 170 миң доллардай насыя кечирип жатат. Депутаттар чегара аймактарындагы ишкерлерди колдоодо бул акча аздыкларын айтты. Аны менен катар насыяны жабыркаган ишкерлер гана алышы керектиги айтылды. Ошол эле учурда тизмеге кирбей каражат албай калган ишкерлер да бар. Эл өкүлдөрү чегара коопсуздугу үчүн ишкерлерге колдоо көрсөтүү көбөйтүлүшү керектигин билдиришти. Межбет комиссияны ким жетектеген ошол учурда? Комиссияны ким? Ошол тонолгондор, ишкерлердин ошол чыгымы боюнча комиссия иштеп анан тизмет түзүлдү да, туурабы? Ооба, райондук администрациянын жооптуу кызматкерлери, райондук администрациянын жооптуу кызматкерлери, ошо администрация башчысынын орун басарлары. Ошол комиссиядан кийин да мына 38 кишиден мага кирбей калдык тизмеге деп туруп кийин келип 28-ине же 30-уна алып бердик да кийин. Жана тонолгондордуку. А мына эми жана 15 миллионду азыр биз колдоп беришибиз керек. Анткени ал экстренно берилген. Биз Баткендеги бир туугандарыбызга бүт проблемасын чечип беришибиз керек. Алар границада турат, али граница чечиле элек. Андан тышкары мына силерде Минфин ушу акчаларды которуп бергенде жылдын башында ушу бир пландап алып которсоңуздар туура болот да. Ал эми былтыр Лейлек жана Баткен райондорун өнүктүрүүгө 125 миллион сом бөлүнүп берилген. Чечим 2022 жылдын августунда кабыл алынган. Деген менен бөлүнгөн каражаттын көбү пайдаланылбай кайра кайтарылган. Бул жагдайды депутаттар сынга алып райондордун акимдерине чара көрүү маселесин көтөрүштү. Анткени ал каражат максаттуу иштетилсе кайра мамлекетке киреше алып келмек дешет. Биз мына Баткен деп былтыры 500 миллион каралган. Быйылда 500 миллион каралды. Былтыркы акча колдонулбай кайра кайтты силерге. Эмне үчүн колдонулбады? Мунун себептерин изилдеген киши барбы жокпу? Же ошо кайтарып берсе эле сүйүнүп колдонбой кайра келди отурасыңарбы? Баткен району менен Лейлек районунун акимдерин элди ыйлатпастан 2 жылдатып 3 жылдатып кайра бир сөздү кайталап беребизден чекич кое турган мезгил келди. Колуна даяр мамлекет 500 миллион акчаны берип койсо, ишти уюштура албаса, тамаша кылып олтурса, көлөкөсүнөн коркуп, элдин тагдырын чечкенге кудурети жетпеген акимдердин жоопкерчилигин караш керек, дагы чекитти коюш керек, кайра сөз кыла бербестен. Финансы министринин орун басары Баткен районуна берилген каражат толугу менен кайтарылгандыгын билдирди. Ал эми Лейлек районунда анын 40,8 миллиону иштетилип, калган акча кайтарылган. Быйыл эми жыл башынан баштап бөлүндү. Мындай нерсе кайталанбаш керек. Өзүңүздөр билгендей, мына мыйзам сатып алуулар мыйзамына эгер шылтоо кыла турган болсок, көп былтыркы сиздер кабыл алып берген мыйзам боюнча жөнөкөйлөштүрүлдү. Быйыл дагы мына каралып аткан мыйзам таптакыр жөнөкөйлөштүрүлүп атат. Ошондуктан ал эми былтыркы колдонулбай калгандардын себептери боюнча дагы биз толук маалымат тактап дагы берели. Бүгүнкү күндө жагдай маалымат ушундай. Баткен облусун өнүктүрүүгө бөлүнгөн каражаттар сарамжалдуу пайдаланылышы керек. Экономист Мирлан Убайдуллаев жергиликтүү бийлик органдары бөлүнгөн акчаларды туура бөлүштүрүү саясатын жүргүзө албай жаткандыгын айтат. Ири өлчөмдө бөлүнүп жаткан каражаттар ортодон кымырылбай Баткен облусун өнүктүрүүгө жумшалышы керектигин билдирди. Демек бүгүнкү күндө мындай ситуация абал пайда болуп калып атат да. Мамлекет каражатты бөлүп берип атат, а реалдуу иштете турган жактарга маалымат жетпей атат. Демек ортодо, бул жерде ортодогу жак, ошол мамлекет Баткен мамлекеттик администрациясы, тиешелүү ошол Лейлек районунун акимияты жана башка структура жетекчилери ошол тиешелүү өз убагында иш чараны жүргүзгөн эмес, калкка дагы маалымат
жеткизген эмес. Ошондуктан мындай негативдик ситуация пайда болуп калган. Эске салсак, буга чейин президент Садыр Жапаров Баткен облусунун макамы жөнүндө мыйзамга 2021 жылы сентябрда кол койгон. Анда жергиликтүү тургундарга салыктык жеңилдиктер, социалдык жактан колдоо, ишкердик үчүн ыңгайлуу шарт түзүү каралган. Тизмеге кирген айыл тургундарынын пенсиясын 2000 сомго көтөрүү каралып жатканы айтылган. Мыйзамдын шарттарын аткаруу үчүн облусту өнүктүрүүгө бюджеттен жыл сайын 500 миллион бөлүнүп турары маалымдалган. Алмагүлерке Багзы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Ош автобекетинин абалы сынга кабылды. Өзүн өзү каржылап, түшкөн пайданы өздөрү короткон ишканада финансылык алешемдиктер да байкалат. Авалды жеринен көрүүгө барган министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы автобекеттин авалын начар деп баалап, бекетти транспорт министрлигинин карамагынан чыгарып, Ош шаардык мэриясына өткөрүп берүү тапшырмасын берди. Кененирээк кийинки материалда. Жылына 9 миллион сом пайда түшөт, бирок ремонт кылганы акча жок. Республикалык гана эмес, эл аралык каттамдагы каттаган Ош автобекетинин абалы дал ушундай мышык ыйлаган абалда. Бул абал министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун дагы сынына кабылды. Мында келген тургундарга кайрылганыбызда дагы ар бир экинчиси нааразычылык пикирлерин айтып жатышты. Уят мына кошуналарга уят, мына состояниясын карасаң, улай полный. Жамыр жаганда вообще баса албай каласың. Мисалы үчүн бир күндө бир очеттен 200 сомдон алат. Она жерден 200 сом, она, короче, 4-5 жерден да. Ошол 200 сомго сом төлөй турганчалык шарт барбы? Жок. Туалетин какшадын айта бер, кире бер, туалетин тазалабайт. Бир. О душта айтпай эле кой. Короче, мындан карасаң, мына жерде баса албай каласың да, вообще киргенден жамгыр жааганда. Кыйын да кыскасы. Жетекчиликке айткансыңарбы, биз акча төлөп атпайбыз? 45 жол киргем мен. Личный өзүнө киргем. Короче, мындай болот, андай болот, канча жол обещать этип жок. Канчалаган туристтер келип атат могу жерге. Арсланбакка кетип атат, келип атат. Биягы Сарычерикке кетип атат. Биягы могу Нокаттын эмесине бар. Просто ошолордун астында мен билбейм, силер кандайсыңар, мен как активист жаран катары намыстанам мен. Ачыгы да. Ушул мен айта турган сөзүм. Бул алмаштырылбаса, башка жетекчи келип, иштейм деген келип иштебесе, бунун колунан эч нерсе келбейт. Бунун айткан сөздөр баары жалган. Начар экен бул жак. Өзбекстан бар, шарты жакшынакай. Жакшы. Шарты жок мындай, балдар адам отуруп нормальный ар бери жүргөнгө шарты жок да. Жей турган нерсеси деле жок экен, жакшы. Ар бир каттамдан 10% пайда калат. Автобекетке кирип чыккан ар бир унаадан 20 сомдон алынат. Ага шаар, район аралык такси кызматтарынын акысын кошулуу. Андан сырткары бир нече тамактануучу жай, дүкөндөрдүн ижара акысы бар. Мына ушундай кирешелерди санап отурсак, автобекет бай ишканалардын катарын толуктаачудай. Бирок бекеттин абалы талапка жооп бербейт. Өзүн өзү каржылап, өз акчасын өзү иштеткен автобекеттин жетекчиси жылдык бюджети 9 миллионду гана түзөрүн айтат. Түшкөн каражат жарытарлык иш жасоого жетпей жатыптыр. Бир жылдык где-то 9 миллион 10 миллионго жетип барат биздикичи. А бир жерде 36 сотрудник иштейт. Алар айына калат. Налог, соцфонд бүт бардын төлөйбүз. 7 жыл болсо, 7 жылдан бери ушул даражага жеттик да. 7 жыл мисалда бул жана акча бөлүнөт деп турдук. 15-жылдан баштап ушул ремонттор ушудан башталды да. Бул үстүлөрүн да жаап чыкты да. Полный тоника менен жаптык. Буягын кровля менен жаап чыктык. Мынага калды, аз бияга калды, мынанын үстү калды, мына жага калды. Автобекет бул жерге 2015 жылы көчүрүлгөн. Андан бери 7 жыл өтсө да күйгөн имараттын бир бөлүгү гана ремонттолгон. Ал дагы пайдаланууга бериле элек. Автобекет имаратынын тең жарымы 2010 жылы коогалаңда күйүп кеткен боюнча ошол абалда турат. Жолдору асфальттала элек, күтүү залдары уюштурулган эмес. Бул ортодо турган кафе, минутка дегени, бул проектте жок нерсе да. Бул проход. Ал бир турган келиндики. Ana bu жерде скват турат, көрдүңөрбү? Ал жаап коюшту. Ичине кирсеңер, жей турган адам жей турган баары полдо жатат. Эми бул деле 20 миңге арендага берген, эч кандай договору жок. Через бухгалтерия же болбосо
кассага баягындай неме менен приход менен түшпөйт деген мойканы да берди. Андан 40 миң алат экен. Мына Алибек деген кафе бар, андан 40 миң алат экен, бирок эч кандай договорсуз только чөнтөгүнө салат. Аны мен доказать этип бере алам. Абалды министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров сынга алып, транспорт коммуникация министрлигинин балансынан чыгарып, Ош шаардык мэриясына өткөрүү тапшырмасын берди. Автобекетти 26 жылдан бери башкарып отурган жетекчиге мындай тапшырма ыңгайсыз болгонун айтат. Ал 4 гектар бекеттин аянты талашка түштү деген пикирде. Эми шаар өзүн шаарды карабаса болот. Бул жерде биз өзүбүз карайбыз. Бул жерде эле ушу талаш болуп эле ар жыл ушул лас алмашкан сайын ушундай болот. Анан азыр эми эрээге серте ким гарантия берет? Эч ким гарантия бере албайт. Каалаганда кетет. Ошого кем ошондой болуп атат да бул жерчи. Учурда автобекеттин жетекчилиги мамлекеттен 150 миллионго жакын каражат сурап жаткан кези. Оңдоп түзөө, жолдорун асфальттап, имаратын жаңылоо боюнча долбоор даярдашкан. Ага ылайык 4 гектар бекеттин жолдорун асфальттоого 47 миллион, ал эми имаратын оңдоого 96 миллион сом, жашылдандырууга 5 миллион сом керектелет. Бул каражат бөлүнөбү же автобекетти максаттуу туура пайдалануучу тарапка өткөрүлүп берилеби, алдыңкы күндөрү белгилүү болот. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Бүгін 10 майда Улуттук банк улуттук валюта кабыл алынганынын 30 жылдыгына карата 200-500 жана 1000 сомдуктардын 5 сериясын жүгүртүүгө чыгарды. Улуттук валютанын жаңы сериясында Кыргызстандын тарыхый жана маданий мурасы чагылдырылган сюжеттеринин негизги темасы өзгөргөн эмес. Банкноттордун алдыңкы бетине искусство жана маданият өкүлдөрүнүн портреттери, ал эми арткы бетинде өлкөнүн кооз табияты берилген. Банкноттордун негизги түсү жана өлчөмү да ошол бойдон калган. Улуттук валютанын бардык банкноту чыгарылган жылына карабастан, Кыргызстандын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ жана ал милдеттүү түрдө кабыл алынууга тийиш. Кыргыз сому өлкөнүн экономикалык туруктуулугунун эң маанилүү көрсөткүчү болуп саналат. Анын ишенимдүү колдонулушу, сатып алуу жөндөмдүүлүгү жана баасынын туруктуулугу 30 жылдан бери тастыкталып келет. Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев бүтүрүүчүлөрдүн коопсуздугун сактоо максатында акыркы коңгуроо салтанатынан сырткары иш-чараларды уюштурууга тыюу салган буйрук чыгарды. Бул тууралуу аталган ведомстводон кабарлады. Андан сырткары бүтүрүү кечесине акча чогултууга бул сапарда тыюу салуу болгонун белгилешти. Акыркы коңгуроону өткөрүүдөгү коопсуздук чараларын камсыз кылуу жоопкерчилиги билим берүү уюмдарынын жетекчилерине жүктөлмөкчү. Буйрукка ылайык Бишкек, Ош шаардык билим берүү башкармалыктарынын жана райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилери төмөндөгүлөрдү аткарууга тийиш. Райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жооптуу кызматкерлери тарабынан күнү-түнү күзөт уюштуруу. Билим берүү уюмдарынын аймагынан тышкары өткөрүлгөн салтанаттуу иш-чараларда окуучулардын өмүрүнүн коопсуздугуна ата-энелер жооптуу экени тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Буйрукту аткарбаган билим берүү уюмдарынын жетекчилерине кызмат орундарынан бошотууга чейинки тартиптик чаралар көрүлөт деп айтылган маалыматта. Жашыл климат долбоору Ош шаарында 60-ка жакын педагогду окутуудан өткөрдү. 3 күнгө созулган окутууда табигый илимдердин негиздери, жашыл көндүмдөрдү жана климаттын өзгөрүшүнө туруктуулукту калыптандыруу боюнча сабактар өтүлдү. Мында мектеп мугалимдеринен сырткары университет, окуу жайдагы педагогдор дагы тартылган. Алар окутуудан өткөндөн кийин жер-жерлерде, аймактарда дагы башка мугалимдерге тажрыйбасы менен бөлүшө алат. Ошону менен жашыл климат долбоорунун бул аракети өзүнө 10 миңдеген педагогдорду камтыйт. Негизги максат табигый экология, аны предметтик сабактарда колдонуу болуп эсептелет. Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту Биом коомдук фонду менен биргеликте жашыл көндүмдөр боюнча, жашыл климат боюнча Кыргызстанда тренинг өткөрүп жатат. Бул Евросоюздун индикаторунда бар. Буга чейин биз түндүк регион үчүн Бишкекте өткөргөн болсок, мына бүгүн Баткен, Ош, Жалал Абад областтарындагы тренерлер үчүн тренинг бүгүн башталды. Ол 13-үнө чейин уланат, 13-үндө да болот. Андан кийин Бишкекте да бир күн болот. Бул тренерлердин максаты жер-жерлерде мугалимдерди окутуу. Эми бул тренингде негизинен жашыл көндүмдөр деген эмне, жашыл климат, бүгүнкү күндө экологиялык абал кандай, деги эле дүйнөлүк ролу кандай деген маселелерге көңүл бөлүнөт. Ушул жана башка маалыматтар менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Ал эми түз эфирдин жүрүшүн Аалам алкагындагы кабарлар улантат.